Аламүдүн районунун Көкжар айылына караштуу 172 контурундагы 144 гектар жер колхоз жоюлганда элге үлүш катары берилген. Анын ичинен 54,9 гектар жер ара жолдо калды. Себеби айлана тергенне бүгүнкү күндө үй-жай салынып кетти. Жер ээлеринин айтымында 30 жылдай аралыкта суу болбогондугуна байланыштуу жерлерди айыл чарба багында иштете албай же ижарага бере албай келишкен. Бирок жер салыгын күнү бүгүнкүдөй төлөшөт. Урматтуу кыргыз элим, биз азыр ушу жер үчүн чогулуп, ушу жер биздин жерлер. Канча жылдан бери ушу мыйзамды күтүп, баарыбыз ушу жерге бүгүн келдик. Ушу жерди трансформацияга чыгарып берсин деп. Ар бирибиздин жерлерибиз бар. Бу жерде эч кандай эмелер жок. Жалаң өзүбүздүн жерлер. Совхоз убагында бөлүнгөн жерлер. 96-жылы алганбыз ошо жерди. Ошого чейин мынакей күтүп, мыйзамды күтүп аттык. Анан ортодо биз калдык. Мына үйлөрүн баардыгы салынды, а ортодо биз калдык да. Ошон үчүн биз суранат элек трансформацияга чыксын деп. Эч кандай бу жерде захватчиктер жок. Ар бирибиздин өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн жерибизге бүгүн чыктык. Трансформацияга чыгарып берсин деп. Садыр Нуркожоев өзүңүз ошо көргөндөй биз ошо Көкжар айылынын 172 ошо контурдун там жерибизде турабыз. Алардын баары ошо эмелер жер ээлери. Муну биз ошо 1995-жылы үлүш катары алганбыз да. Анан ошо өзүңөр ошо көрүп тургандай, бу Жылмашев Көкжар захват менен кетти. Алтын Ордо ошо 2005-жылы ошо захват менен кеткен да, Алтын Ордочу. Анан биз ошондон баштап ошо трансформацияга ошо кызыл китепке чуркап жүрөбүз да, ошондон бери чуркап жүрөбүз. 2005-жылдан бери. Биз ошо малда так айыл өкмөткө ошо документтерибизди ошо тапшырганбыз. Акимиятка, губернаторга баарына чейин ошо трансформация болсун деп, алар бизге ошо перестеп коюп, ошондон бери көп жыл өттү. Эми ошо малда 2010-жылга чейин ошо мораторий объявить этилек да, ошо мораторий болбоду. 2010-жылга чейин биз ошо жасап чыккан. Ошо эми чиновниктер алар ошо кызматына таянышып өздөрү ошо трансформация кылган. Анан биз ошо Ортодо калдык да. Ошо биз ошо азыр ортодо калдык. Жер суу албоо биздин мындан мурун 90 ошо 2005-жылга чейин эме дейт кандай чарба жана кооперативтерге ошо айрандагы ошо берчүбүз. Ал ушул жерге суу алып келе албай койгон. Бирөө эмес, экөөнү бердик ошо жыйкан чарбаларгачы. Алардын бияка суу алып келе албай коюшту. Эми мынакей трансформация болуп уже Кудайбыз кызыл китеп алалы деп атсак, эми булар жерге болбойт деп атат. Каршы чыгып атышат да. Каршы чыгып алат. Эмне үчүн дегенде, бу жерде мындан башка жер жок. Өзүңөр көрүп турасыңар, шаардын болуп калган, уже шаардын ичине кирет да, почти Кудайбыз. Эми эмне бияка эми көз артып атышат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, 172 контурдун төмөн жагындагы жер ээлери иске атайын сураныч менен ушул жерден чакан кайрылуу жасап атабыз. Кайрылуу жасообуздун себеби бул баардыгы турган жерибиздин баары 172 контур Көкжар айыл өкмөтүнүн аламүндүнө караган жер. Убагында элдердин баары үлүш катары алынган. 95-96 анан кийин барып үлүш катары жер болуп ар бир инсандарга менчик ээлер катары берилген. Ошо берилгенден баштап канча убакыт өтсө дагы элдин баары законду сыйлап, мыйзамды сыйлап, так даана аткарып келаткан акыркы учурларда ушу контурдун эле жартысына үй салынып калды. Эми 45 гектар жерине гана салынбай, мыйзамды сыйлап, законго баш ийген адамдар гана үйлөрүн эч кандай бастырбай, эч кандай мыйзамсыз турак жайларды курбай күтүп келаткан адамдардын баардыгына азыр жер көз ачкан адамдар жер мафиясы дейбизби, башка дейбизби, ар кандай деңгээлдеги чиновниктер көз арып жатабы, башка болуп атабы, бул биздин менин жеке оюм. Бут тозуулар болуп атат. Бут тозуулардын баарын өзүңүз карап, сиз өзүңүз айтып кеткендей, элдин баардыгын кыйнабай,
ченебектин баары жер комиссиясындагы отурган адамдар бизге трансформация чыгарып берүүбүздү суранабыз. Бу жерде деген ар кандай деңгээлде адамдар турабыз, баардыгыбыз мыйзам ченеминде гана иш кылган адамдар. Мыйзамды эч качан бузушкан эмес. Жерди иштетип келген. Мына канча 3-4 жылдан бери үйлөр салынып кеткенден байланыштуу бу жердин баары мындай иштетилбей калды. Ошого байланыштуу сиздерден суранып кетебиз. Садыр Нуркожоев жана трансформация комиссия чыгарып аткан комиссиянын мүчөлөрү бизге эртерээк трансформация чыгарып берүүңүздөрдү суранабыз жана өтүнөбүз. Законду уккан адамдар жергиликтүү Көкжар элинин эли. Эми арасынан, конечно, баягы жашоо турмушка саткандар бар, өмүр бою кармап келаткандар бар. Бирок эмнегедир ушул 172-нин ичинде арасынан Салымбеков деген жана магнаттар алган жерлердин баары трансформациялык кызыл китеп колдоруна тийген. А жергиликтүү элдин китептери до сих пор мына колдорунда жашыл китеп боюнча келатат. Өткөн группа менен бардык дагы Чүй обул администрациясынан губернаторго кирип туруп ошентсек биз салынган үйлөрдү 77 гектарды деген трансформациядан өткөзүп кызыл китеп беребиз. Азыр комиссия ушунун үстүндө иштеп атат. Силерге биз бар деп да жок деп да айта албайбыз деген. Бул эмне деген жооп? Эгерде жогорку биздин үстүбүздөгү көзөмөлдөп турган активдерибиздин ушу кызматкерлери ушундай жооп берип атса, карапайым эл каяка барат? Же бул жерге бир буудай же картошка же бир нерсе айдай албаса, же бир мындай суу эметпесе, элдин тигереки дыйкан чарбаны өстүрүш керек деп земельный кодекстин түрлүү эмелерин чыгарып атышат. Азыр булардын барбаган жери калган жок. Минселхоздон баштап бүт бардык жерде мына 12-19 эмен организацияны кыдыргыла дейт, бегунок алгыла дейт, ар биринен заключение алгыла дейт. Мына алып дагы колубузга карматтык, бирок акимчилик менен губернатордон эч кандай эме чыянак чыкпайт экен. Пайдасы жок. Эмне себептен мореки жерде бир жерде 5-6 участок алып ал кылып жулуккан аялдарды апарып азылдатып коюп коет да карапайым элди бирөө окпойт. Мен ушу жогору жактагы биздин кызматкер ушу адамдарга таң калам да. Чындап келсем о жерде архитектор бүт службанын элдери үй салган. Тааныштарына, өң таштарына эметип бүттүк дагы бул жерде болгон бир 54 гектар элди ары чуркатып, бери чуркатып атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, карапайым элге сиз деген үйү салынып жашап атабы, кызыл китебин бергиле деп ушундай команда бердиңиз. Бирок ошо команданы кайсы жылга чейин, 21-жылга чейин берилсин деген сиз мынакей. Азыр 22 жылдан бери салынган үйлөрдү комиссия иштейт дагы, жер ээлерине эчтеке жок. Бир көңүлүңөрдү буруп карайсыңарбы же карабайсыңар ушул экени? Мына эл менен турабыз. Эгерде биз ак үйдүн астына барсак, анда дагы айтасыңар. Өз жерибизге туруп алып, өзүбүздүн территориябызды кармап туруп сиздерге чыгып атабыз ушундан. Ушул көңүлүңүздөрдү буруп койгула. О жерде 44-45 адамдын жери бар. Булар дагы өмүр бою бала чакасы менен өстүрүп ушу небере чөбүрлөрү менен сүйрөлүп келаткан адамдар. Мына артын кошот тарткыла. Мына кандай үйлөр заңгырап салды. Мунун баары тең чиновниктер салган мореки. Буnuга дегенде тиги органдын баары поддержка беришет. Карабагыла түнү менен салгыла дегендер бар. Анан келип туруп участковый милицияны коюп койдук дешет. Алар карабайт, түнү менен сала бер, ура бергин, жакында амнистияңарды чыгарабыз деп. Райондон баштап дети губернатор дети министерствого чейин ушуларды колдоп атат анан. Элди ким колдойт анда? Элди эч ким колдобойт экен. Бизге уруксат бербей анда, биз да үйүбүздү салалы, биз да сарай салалы, биз дагы магазин кылабыз, эмне кылабыз, баарына бөлөбүз биз деген. Бизде да бала акырага деген бар. Неберелер өсүп кетет, туурабы? Кайсы квартиралап жүрөт керек болсо балдарыбыз.